жана сөздүн башында айтып өткөнүмдөй эле ушу шоу программанын атасы десек болот да. Азыркы шоу программаны мынакей сизден калган, сиздин окуучуларыңыздар мына эфирге алып чыгып ишиңизди улап келатат да. Кандайча Айкөл ачылып калды да бул ушул редакция. Мен 95-те бир конкурста бир Листьев атындагы конкурсту утуп алдым. Эсимде 95 биз жаштар редакциясында чогуу иштеп атканбыз ошондо. Москвадан келип сиздерге тапшырышкан. Анан ошондо мен Останкинага чакырышты. Чакырып Останкинада бир 10 күндөй стажировка өттүм. Якубович тиги, ким эле Ярмольник, тиги Албактагы метрлер менен. Анан алардын иштеген системасы такыр башка. Алар аябай бат трансформация болуп тур да. А техника bizde эле. Баягы эле система видеотекадан алат, бияка аппарат кол коет, бияка ошол эле система союздуку, бирок уюштуруу системасы башка. Акча бар. Акча шабашка эмес. Кадимкидей мамлекет тарабынан бөлүнгөн. Жок, коммерциялык акча. Өзлөрү коммерция, өзлөрү эфир аркылуу тапкан. Вид деген өзү коммерциялык уюм болуп тур. Анан мен келсем, бийлик алмашып, Раматылык Аманбек Карыккулович директор болгон экен. Эми ал киши экинчи мен жашоомдо устахана болду. Анан мен келгенде кирип айттым, Аманбек Карыккулович, мен ошо Видке барып келдим. Сен кандай экен дейт. Вид мындай иштейт экен. Бир жарым сааттай түшүндүрдүм. Бүт схемалар менен тартып, мына буга баш эткен, бул мындай кылат экен, анан программасы болгону мынча эле долбоор чыгарат экен, мынча киши тейлейт экен, аренданы бияктан алат экен, бияктан биз муну азыр кыла албайбыз деди. Бирок баштайбыз деди. Эмне кылыш керек деди. Мен айттым, башында уюм түзүш керек. Бүт редакцияларда азыр шоу программалар бар. Бардыгын бир редакцияга бириктириш керек. Бириктириш керек, анан аны эфирге коюш керек десем, ал айтты, бизде бир штатты бекитиш үчүн жогорку кеңешти эме кылыш керек деди. Эми мен билбейм, мен жаш балам да, мен андайын деле билбейм. Аманбек Карыккулович, жогорку кеңешке айтпай эле кыла бербейлиби дедим. Десем, ай, антип болмок беле. Ну, бир нерсесин табабыз деди. Анан мен кеттим. Түштөн кийин түштө Мурат кызык нерсе. Түштө мен биздин ашканадан тамак алдым. Шундай келесем, Аманбек Карыккулович ошол ашканадан тамак алып атат. Ал ашканага түшөт экен. Ооба. Эл менен кошо. Билбейм, азыркылар ашканада жей билбейм, балким жегендери бардыр. Анан келди, мен алдыма келип отурду. Ашкана тып-тынч. Келип отурду, анан стаканын коюп, тиги оокатын коюп анан. Анан кимди башкы редакторлукка шайлайбыз деди. Дайындайбыз деди. Мени дедим. Яба кой. Жок, тыны бир иштеп көрөйүн десең болот дейт. Элдин баардыгы турат. Мен айтатам, Аманбек Карыккулович, мен ушу кезге чейин идиоттордун кол астында чарчадым деди. Аны баары угуп атат. Мен идиоттордун кол астында чарчадым. Мен 10 идея алып келем, бирөөсү чыкса чыгат, чыкпайт. Чыкканында 2 айдан кийин кайра өчөт мени жамандап атып. Мен бир айда 8 долбоорум жабылган адаммын дедим. 8, Мурат, 8 долбоор ошол жерден жасалып, массовка менен тартылып, даяр эфирге кете турган пленканы деп жаап койгон. 8 бир себеби жок. Кийин мен сүйлөштүм, айттым, мен сени канчага чейин чыдайт экен сынап көрөйүн дедим деп. 8 долбоор, 8 проект, это массовка. Бул деген бүт жанагы Литвагин, Тонвагин, Камера. Канча киши иштеп атат, канча эмгек, монтаж, күнү түн. Ой, бул ушун бардыгы бир айда 8 долбоор. Мен азыр өзүм айтып атам, өзүмдү жалган айтып аткан жокмун деп ойлойм. Бирок ошо болду. Ошону айттым Аманбек Карыккулович. Мен бир айда 8 долбоор жабылган адаммын. Мен чарчайм мындан, иштете албайм дедим. Десем, хорошо. Анда сен кир анан кийин сүйлөшөлү деди. Саясатчы да коллективге ошол менен презентовать этип койду. Эл бүттү ду кетти. О, саламдар башкача. Ой, сен мен айтпадым эле, сен айтпадым сен дегенде башталды. Анан мен ошентип эң жаш башкы редактор болдум. Биринчи продюсер деген наамды беришти. Анан артынан эле реформалар болуп, аты койло элек болчу. Ага чейин биз мындай Марс деп эксперименталдуу чогуу иштеп жүргөндө сен бар элең, сен режиссер болчу. Бирок ал мындай юридикалык жактан али иш калбаган болчу. Ооба. Анан булар реформа кылышты. Аманбек Карыккулович келгенде ага дагы ал кишинин бир өзгөчөлүгү ушу мага окшогондордон чогултуп сурайт экен да. Мен эсимде айтчы, леточкада айтчы.
силер генийсиңер, мен эчтеке билбейм. Элдин баарын ошентип айтчу. Анан Бөкөнбай Боркевич Раматылов. Ошол киши рух борборун уюштурабыз деп кирген экен. Рух борборун. Макул дептир, жана Айкөл деген сөз эмнегедир, Бөкөнбай экен Манастын эмеси да. Мындай айтканда Манастын адамы. Эски кыргыздан бизге окшогон. Көз карашыбыз окшош болчу. Биздин сүйүүбүз, дүйнө таанымыбыз эски кыргыздарданбыз. Ошо Бөкөнбай экен мен ошон үчүн жакшы көрчүмүн. Бөкөнбай эке Айкөл болот деди аты. Бул шоу да бул Бөкөнбай эке, бул шоу. Десем да, жок. Болот же болбойт, болбойт деди. Анан биз коллектив патыр-путыр Айкөлүп, бизге Манас бул өтө олуттуу, бул жанагындай салаваттуу адамдар отуруп шырдак үстүндө сүйлөш керек да. Биз тапыр-тупыр там тияк биякта тартышыбыз керек. Анан азыр мага бул нормально эле, көрсө Бөкөнбайга ошондо менин курагымда болгон окшойт да. Анан Айкөл болуп калды. Бир жылдай өзүбүз ирония менен тип какшыктап, Айкөл деп ошентип жүрдүк. Бирок элге бат эле сиңип кетти. Элге бат сиңди ошо сиздер чыгарган. Ошол убакта мен билгенден сиздер биринчилерден болуп, ошо түз эфирге алып чыкчыңыздар, ошо Ала Тоо кинотеатрынын бер жагында ошол мезгилге токтолуп кетсек. Ал деген ошол убактагы биздин өкмөткө, биздин бийликке мен аябай ыраазымын да, бизден коркчу эмес экен ошо кезде. Элестет, түз эфир. 3 саат чыгып сүйлөңүздөр. 3 саат түз эфир, кеминде 4000-3000 адам массав. Ооба. Кол күрөштүрөбүз. Депутаттарды чакырабыз ошол жерге. Ошол элдин алдында чакырабыз, бийлик өкүлдөрүн чакыртабыз. Сүйлөйт ошол жерде, биз ачык суроону берип таштайбыз. Ооба, эсимде да ошо. Эл ошол жерде азыркы анда менимче революция болуп, элдин мындай тажрыйбасы жок эле да. Эгер элдин революциялык тажрыйбасы болсо, аларды ошол жерде өлтүрүп ташташы деле мүмкүн эле да, таш параң кылыпчы. Бийликте билбейм, коркпойт экен, эч кандай СМБ деле чакырчу эмес ошол кезде, эч ким эч нерсе деле эмес. Улсат алып сөйлөңүздөр жок дегенде мэриядан. Эч кимден жөлү чыгып, ПТС тапкел орнотуп коюп эле эфирге чыгарасыздар. 1 саат мурда келебиз. Режиссерлор келет, акырын балдар. Анан элдер да билет да, ошол жерден өздөрү чыгып. Кээбилер эфир башталганда көрүп, ишенбей чыгып экен ошол жерге, келчү экен. Биз азыр телевизордон көрүп анан келдик деп. Анан барган сайын 1 жылдын ичинде аябай чоң аудитория болуп кетти. Анан биз сезондо чыга турган болдук, жазында. Декорация деле унутулуп калды, элдин өзү бирине бири отуруп эле декорация болуп калат. Баягы эле жарык проблемасы, бирок эл бирин бири тааныйт, телекөрүүчүлөр. Шоукун бар. Тарактар шак, эл сүйлөп атат, сөз бүтпөй калат. Динамика бар да, динамика бар, эфирдик динамика бар десек болот да. Ооба. Эфирдеги сөзсүз экөөчөө калат. Анан экөөсү сага рахмат айтканы калат, экөөсү сага претензия койгон калат. Убакыт бербей жетпей калды. Ошон менен үйгө жетебиз, үйгө жөө кетебиз. Кудайдан тилегеним ушул, бут кийимим асты түшүп калбаса экен. Эртең кайра ишке келишим. Экранда Мыктыбек Арстанбек, тележулдуз, мега жылдыз, супер жылдыз, гипер жылдыз. Ал унутулат, ал бут кийимим жыртылбаса экен ошо. Анан жатаканага барам, жатаканада 4 балам мен жашайм. Үйгө кирип чай пай ичип, жатсаң эшикти кылдайт, чыксаң эки мас турган болот. Айтмадым беле, мына ошол жерде жашайт деп. Белдешип алып келген болот. Ошентип жашадык. Дайым биз менен болуңуз.